Саламатсызбы, математика сабагында өтөбүз. Дептерибизди ачып бүгүнкү числону жазабыз. 3-сентябрь, күнгө бейшемби, класс иши. Бүгүнкү өтө турган темабыз санга 1 жана 2 кошуу. Сабагыбыздын максаты санга 1 жана 2 кошууну эрежелерин үйрөнүшөт. Маселе, мисал иштер аркылуу тема боюнча билимдерин тереңдетишет. 1 менен 2 жадыбалын түшүнүүсү, эске сактап жаттоосу, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү калыптанат. Тактыкка, чыдамкайлыкка, топто иштөөдө өзүн туура алып жүрүүгө тарбияланышат. Китебибиздин 10-мисалын карайбыз. Өз эки иштейбиз. Сүрөттөрдү көрүп турабыз. Биринчи сүрөттө сүрөт боюнча 1 жана 2 кошуу эрежесин чыгар. Биринчи сүрөттө санга 1 кошсо эсеп боюнча кийинки сан келип чыгат. Мынакей 3-кө 1 кошсок 4. Барар 4. Кийинки сүрөттө санга 2 кошуш үчүн 1-ди 2 жолу кош керек. 1-ди 2 жолу кош керек. 3-кө 1 кошсок 4. 4-кө 1 кошсок 5. Барар 5. Муну өз эки иштедик. Кийинки 11-мисал окуйбуз. 1-ди кошуунун жадыбалын байка, 2 кошуунун жадыбалын дептериңе жаз. Биринчи орунда кандай сандар берилген? Суммаларды табууда кандай эреже колдонулду? Биринчи орунда мынакей 0-дөн 9-га чейинки 1 орундуу сандар берилген. Суммаларды табууда кандай эреже колдонулду? Жана айтып кеткендей эле санга 1-ди кошсо эсеп боюнча кийинки сан келип чыгат. Мынакей 0-ге 1-ди кошсок 1, 1-ге 1-ди кошсок 2, 2-ге 1-ди кошсок 3. Эми дептерибизди ачып 2 кошуун жадыбалын жазабыз. Сулуу таза кылып жазабыз. Мынакей бул 2 кошуунун жадыбалы. Кийинки 12-мисал. Бул маселе. Маселенин берилишин окуйбуз. Маселени чыгар. Кандай амал жазылат? Айгүл 5 чака, иниси 2 чака алма теришти. Айгүл жана иниси канча чака алма терди? Демек мында Айгүл А деп алабыз, 5 чака. Ал эми иниси И тамгасы менен белгилей алабыз, 2 чака. Чыгарабыз. 5 чакага 2 чаканы кошобуз. Барабар 7 чака. Маселенин аягында сөз түрдө жообу берилет. Жообун кыскартып эле Ж деп белгилей алабыз. Жообу экөө биригип 7 чака алма теришкен. Муну дептерибизге жазабыз. Маселенин чыгарылышын мынакей кызыл өң менен белгилеп койдум. Номер 12-мисал деп. Кийинки 13-мисал. 5 кошулган 2 барабар 7. Сумма жана кошулуучуга аныктама берип көр. Сумма табуу амалы бул кошуу деп аталат. Мынакей суммабыз 7. Ал эми кошулуучулар 5 жана 2. 5 кошулган 2 барабар 7. Муну ар кандай кылып окусак болот. Биринчи класста өткөнбүз. 5 жана 2 бул 7. 5ке 2-ни кошсок 7 болот. 5 менен 2-нин суммасы 7. Кийинкиси кошулуучулар 3 жана 4, 6 жана 2, 8 жана 5, 9 жана 0 болсо мисалдарды жазып суммаларды тап. Демек сумма болгондо биз кош амалын пайдаланабыз. Мынакей
Мұны шығарасыңар. Шығарып дептеріңерге жазасыңар. Номерін қойып, номер 13-ші мисал. Кейінгі мисал 14-ші мисал. Есептер берілген. Мұндағы шығарасыңар. Дептеріңерге жазасыңар. Су таза жазасыңар. Мынакей қызыл түсменен белгілеп қойдым. Кейінгі 15-ші мисал. Бұлдағы мәселе. Оқуымыз. Біздің кластан 9 оқушы ес ауыл лагеріне барды. 4 оқушы мектепке жардам берді. Қандай сұрақ қойсам, мәселе қоршамалы менен шығады. Сұрақ қойып шығар. Демек, мәселенің аяғына сұрақ қойышуымыз керек екен. Шығарамыз. Лагерге 9 оқушы, әлемі мектепке 4 оқушы жардам берді. Ошондо биздин сурообуз, биздин класстан канча окуучу эс алган жана иштеген. Демек, кошамал менен чыгарабыз. 9-га 4 кошобуз. Барабар 13 окуучу. Мынакей. Маселен, аягында сөз түрдө жоогун жазабыз. Жообу 13 окуучу. Мында дептерибизге жазабыз. Мынакей кыздан менен белгилеп койдум. Номер 15-ші мисал. Кейинки 16-ші мисал. Үйгө тапшырма берилишин окуйбуз. Суммалары бирдей мисалдарды экиден топтоп жаз. Суммалар дейт. Мына биякта аралашып калган. Эми биз бирдей кылып чыгарышыбыз керек экен. Мынакей 1-ге 7-ни кошсок 8, 7-ге 1-ни кошсок 8. Мынакей суммалары бирдей болду. Кейинкиси суммалары 7, кейинкиси 9 суммалары, кейинкиси 12. Мынакей үйгө тапшырма дейбиз дагы дептерибизге. Астына 16-ші мисал. Анан мынакей бул мисалдарды жазабыз. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.